Европага барганыңызда Швейцария мамлекетинде Стокгольм шаарында эстеликтин жыныстык мүчөсүн тосуп түшкөн сүрөтүңүз соц тармактарда катуу талкуу жаратууда. Көпчүлүк эл муну жасалма деп ойлошот экен. Ушу боюнча түшүндүрмө берсеңиз. Бул Швециянын борборша Стокгольм шаарында, ошол жерге биз барып, кыргызстандтар менен жолугуп, алар менен атайын борбор ачып бергенге аракет кылып, алардын армандарын угуп келдик. Анткени биздин кээде артисттер барат, кээде чиновниктер барат, бирок тамак ашын жеп эле кайра кайтып келе беришет. Аны көп уктук бул боюнча. Ошол жака биздин азыр кыйын сүйлөп аткан Европа, Америкалашып кеткен кээ бир саятчылар ошол жерден качкын башпанеге алып, үй алып, анан квартирага берип коюп, кайра келип Кыргызстанда жүрүп, Швециянын акчасын уурдап жеп аткандар да уктук биз. Бирок маселе анда эмес. Маселе билесизби, ошол Стокгольмда жанагыдай Нобель сыйлыгын алгандарга атайын мындай бир чай берилет. Ошол чай берилген чоң залдын астында ушул эстелик турат да. Анан ошол Кыргызстандын тагдырына жазылынган ошол жападан жалгыз балким ушундай чыгабы жокпу, Нобель сыйлыгын алып калат деген үмүтүбүз Айтматовдо бар эле да. Бирок Айтматов ошол өз убагында мындай бир, бул жанагы билесизби, чыгармалардын бардыгында эле ошол СССРдеги жанагы СССРде сүйүү жок дегенде чүнүк болчу да. Ошону бузуп чыгарчу да, бетме бетте деле ойноштук кылып аткан, Жамиласында деле, башкасында деле, бардык жеринде эле никесин бузуп аткан көрүнүш бар дагы. Бул Айтматовдун Советтер Союзундагы идеологияга кайсы бир деңгээлде каршы чыккан каяшасы болчу да. Ошон үчүн буга ошондо Нобель сыйлыгы берилет деген үмүт бар эле. Бирок бул киши кайсы бир деңгээлде ошол позицияга бекем тура албай, кайсы бир деңгээлде Горбачевдун мындай советниги боло калып, ошону менен бирге мындай саясий кошоматтанууну көрсөткөндүгү үчүн бул киши Нобель сыйлыгына жетпей калды да. Анан мен тияка барсам, ошол Нобель сыйлыгы тапшырылган, дүйнөдөн кадыр бартуу мындай бир сыйлык тапшырылган жердин астында ошондой жылаңач эстеликти коюп алып, мен айттым, бул Европанын жест, мындай бир бизге көрсөткөн үлгүсү, өзүнүн авирин жаап албаган, өзүнүн көчөгүн жаап албаган Европанын сыйлыгын албай эле койгондугу чикеме Айтматовго жакшы эле болгон экен. Ошол Европа, сен бизге бербей эле кой, сен биринчи өзүңдүн ошол жанагыдай авиринди жап деп, мен ошого көрсөтүп, анан албай койгондугуна Кудайга шүгүр деп, чикебизди өзүбүз деле сыйлап алабыз, китептерин окуп алабыз. Ошол сыйлыкка биздин мурдубуз бүткөн жок деп, аларга мен мындай бир шылдың катары берген тарезим эле. Анткени өздөрүнүн көчөгүн жаап албаган башка бирөөгө кантип бир акыл үйрөтүшү мүмкүн эле. Демек, алардан ала турган биздин акылыбыз жок, биздин өзүбүздүкү Кудайга шүгүр жетиштүү дегенди мен көрсөткүм келген. Ал сүрөт чын сүрөт, эч кандай. Аны көптөр барып көрүшөт экен дагы. Анан жөн эле ошону көрүп алып, анан келип, ой биз көрүп келдик дешет да бардыгычы. Анан кийин аны тосуп койсоң, ошого мындай бир ошону тос деп шылдыңдашат. Мен көргөн жокмун, тосуп койдум. Ошол тоскону менен башка бирөөнү көрбөсүн деп колдон келген аракет жасап көрсөттүм. Башка бирөөлөр ырахаттан тегеренип көрүп, аялы менен, баласы менен, кызы менен бирге көрүп, анан ошону тосуп ат деп айыптап аткандарды да көрдүм. Мен ойлойт элем, мен эң туура иш кылгам. Ошондой болуш керек. Мусулман адам туура эмес нерсени көргөндө айтыш керек, деш керек, колу менен тосуш керек. Мына ошондой аракетти көрсөтүшүбүз керек.